көргөндөй эле биз Токтогул районунун Сарыкамыш айылынын жолдорунда турабыз. Баса белгилеп айта кетсек, бул жол айыл түптөлгөндөн бери бир да жол оңдолгон эмес. Бул жолдон айыл тургундары жаан-чачын убагында жана кыштын күндөрү абдан көп запкы жеп келишет. Бул жолдон 2 машина өтүүгө дагы мүмкүн эмес. Алдыдагы жарым саат бою сиздер менен мен Залкар Сайдаматов, Назар Ньюс маалымат агенттиги. Саламатсыздарбы? Негизи айтсаңыз, бул жолдордо жеңил машина жүрө алабы жана сиз машина айдагыңызга канча болуп калды? Мен машина айдаганыма ошо 10 жылдан ашты. Бул жолдо эми ошо жеңил машина жүрө албайт. Элдин эмеси ушу УАЗ машинасы менен окот, ушу менен бүтөт. Башка машина жүрө албайт. Өзүңөр көрүп аткандай карасаң, мына аң биягы суу жеп кетип. Көпчүлүк ушу УАЗ менен тергилик кылып атат. Жамгыр жааган жана кар жааган убактарда кандай айдайсыздар? Жамгыр жааган убакта деле ушул машиналар жүрөт. Көчкү, жол кулаган шартта деле ушул УАЗ машиналары менен каттайбыз. Айтсаңыз, ушул жолдон канча жылдан бери запкы жеп келесиздер? Мен балам ушул жерде туулуп өскөнмүн. Мен ушул 20 жылдан бери ушул жерде жашайм. Мен ушул жолду иштеп, мектепте иштеп жүргөндө 75-жылы Тер-Жайлакка келген. Тер-Жайлактан буяка жол кийин айыл өкмөтүнүн аркасында аргасы жерден салынды. Бирок баланчага жеткирелерсиз деп мамлекетте өткөрүлгөн жол жок. Ошолго жакын болсун үчүн көтөрмө участкасына алып барып, контордо айылдын конторуна жака көчүрүп барган. Ошол качан жай чарбага тарагандан кийин кайра ошол жака келди. Азыр мектепке келгенден берки жолду мына азыр балансага келген жол жок бизде. Ушул айыл арасында бир да жолду проекти менен салынган эмес. Мына азыркы Балыкчы Жалал Абад жолу башталганда да айтылып, ушул жерде проекти 12 километр жерге мамлекеттен акча которулду болот делинген, бирок азыр башталганын көрө элекпиз ушунга чейин. Анан ушуну жакшылап сиздердин артыңардан угулуп турган сөздү алып барып жеткирип коюшуңарды өтүнөм. Мен өзүмдүн айтым боюнча туура түшүнүңүздөр. Биз ушу Сарыкамыш айылынын тургундары Токтогул районуна караштуу Сарыкамыш айылынын тургунубуз. Биз ушул үнүбүздү урматтуу президентке жетсе деп атабыз. Бул ушул айылда жол, суу маселеси эң татаал болуп атат. Ушул 12 километр жол альтернатив жолдон кошулбайт, же бүтпөйт. Айтылганына көп болду. Бийликтегилер келгенде болот дейт, андан кийин эле курулбайт. Эми ушуну Садыр Кожоевич уксаң, биздин үнүбүздү угуп, ушуну бир курдуруп, суубузду, жолубузду бүткөрүп бергеби деп үмүт кылабыз. Бир эле үмүт ушул президентте калды, калгандарына ишенбей да калдык. Бизде эми көйгөй маселе негизи көп келат, көргөндүрсүңөр. Жол маселеси деген эң биринчи өчүрөт турат. Муну жар көчүп калган убактарда кол менен казып, ушу элдин күчү менен ушинтип каттап жүргөнбүз. Бул айылдын ичиндеги жолдорду да кол менен казчубуз. Бизде эң эле көйгөй ушул жол. Анан Кудай буйруса силер да келип атыпсыңар, ушу силердин артыңар менен президентке чейин, наркы жогорку өкмөттөргө чейин жеткизип койсоңуздар суранабыз. Элдин эсебинен ушул жерде 12 километр жол бар, көйгөй чечилбеген. Ошол каралып ишке кирип калса, өкмөт өзү чуркап жүрөт, 14-жылдан бери чуркап жүрөт. Анан эле элдин тиричилиги жалаң эле мал багып, анан сатып алган күндө да коркунуч. Машина менен келатканда калчылдап, кесирден ала салып кетет. Кудай эле сактап атат буякта. Шартыбыз өтө эле татаал. Бизде жер шарты татаал дегенден туура түшүнүш керек. Бизде жайыт, анан кийин мал чарбасы менен окатып атабыз. Бу жерде эгин айдай турган башка далинный жер жок. Муну өзүңөр деле басып келгендирсиңер. Жол катнашын кечээ тиги 70-жылдардан кийин анан мына Сулзан бөлүмчесине баштаганда Карабалты районуна карап турганда анда Калин эле. Ошол аркылуу ушу 40-тан ашкан жол салынды кичине.
абдан примитивный эми унаа менен жүрө турган жол болчу да эптеп техникада жүрчү эмес. Андан кийин анан бул Нарынгестрой деп өрнөктөн бери көрсө азыркы альтернативный жолдун негизги немеси ошо менен өтүп атат. Ошол кичине башталган. Анда деле абдан жаман. Алда Кудай эле жүрдүк. Кырсыктар деле болду анда жолдон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге 12 километр жол проектиси кирген. Эмгиче башталбай атат. Апрель бүттү, май келип калды. Обещание болуп эле кайра эле жок. Бул сиздин командаңыз сыяктан ооба деп келип эле анан жок болуп кетип атат. Сизге ушу үнүбүз жетсе, жолду бүтүрүп берсеңиз. Болгон эң башкысы жол, суу, заманбап техникалардан дартталат кез жолдун айынан. Ушу маселени тездетип карап берсеңиз, суранабыз айылдын атынан, Сарыкамыш жаштарынын атынан. Дегеле айтсаңыз, алыскы жерден келген окуучулар бул жерге машиналар менен келеби же аттар менен келеби? Бизге жеңил машина жүрбөйт. Бизде жол катнашын өзүңүздөр деле көрүп келсеңиздер керек. Көбүнчө бизде центральный бир эле жолубуз бар, ал деле шагыл төшөлгөн эмес. Кадимкидей эле кара жол, машина түртүлгөн боюнча калган бизде ушу жол маселеси көйгөй да. Балдарыбыз машина менен келе албайт. Ат менен, эшек менен келет көбүнчө. Анан жөө жалаңдап келишет. Ушу 9 километрди жөө жалаңдап келгендер да бар. Өздөрүнүн унаалары ушул эшек ат болуп эсептелет да. Кайсы жактан келдиң? Чаттан. Канчанчы классың? 4. Жакшы окуйсуңбу? Орточо эле. Мектепке канча саатта жетесиң үйдөн? Келатканда 1 саат же 1,5 саат, баратканда 1 саат же 1,5 саат же 2 саат. Дегиле олимпиадага катыштың беле? Ушул жолдун олимпиадага тийгизген таасири барбы? Олимпиадаларга, мектеп аралык олимпиадаларга катышкам. Бирок райондук же республикалык олимпиадаларга катышып көргөн эмесмин. Анткени бул жолдун тийгизген таасири өтө эле чоң. Мектепке кечигип келем. Олимпиадага барыш үчүн да жол узак. Ошо олимпиадага катышкым келет негизи. Бирок ушул жолдун тийгизген таасири бул ошол олимпиадага катышкан мүмкүнчүлүктөрдөн артка тартат. Биздин Сарыкамышта эми жол маселеси кыйын да. Жол маселеси кыйын. Мектеп окуучулары эң алыстыгы 9 километрден келишет. Ошол жерге кээ бир ата-энелердин колунда бар, колунда жок. Кээ бир ат менен келет, кээ бири жөө келет. Мыкыргоо деген жерде мисалы үчүн жөө келишет, кээ бирлери кыз балдар бар. 1-чи класстын окуучулары бар. Ошолорду учкаштырып алып, жогорку класстын окуучулары аттарын минип алып келишет. Эми бу жерде бирисмен окуйбуз, бирисмен ылайыктуу ушул жакшы ошол. Эми мындай айтканда күндө эртерээк келип турушат да, саат 10-да сабак башталат. Анан эми биздин мектепте өзү предметтик олимпиадаларды өтүп турат, ар кандайчы. Ошол райондук, республикалык олимпиадаларга барыш үчүн мына через Жумгал аркылуу Токтогулга барыш үчүн 5 километр. Өзүбүздүн мындай түз барган жолубуз 207 километр. Азыр 207 километр жер ачылбайт. Ноябрда жабылат. Небеде жазында майда ачылат. Азыркы мезгилде ачылбай турат. Биздин мына айыл өкмөттүн кызматкерлери, мектеп жетекчилер через Токтогулга суу замыр аркылуу барышат. Ошол жерге 5 километр жерге барышат. Анан балдарды алып барыш аякка кооптуу действительно. Жолдо мындай маселеде кандай кырсыктар болот? Мына жакында биздин район кептеп алып барып келдик элек окуучуларды. Алып барып келсек, эки райондук эмеден учуп областтык турга өтүштү. Эми ошо областтык турга алып бара албай атабыз азыр жакындачы, мына ошо Кыргыздын Манастаны боюнча. Ошого алыс жолдун алыстыгыбыз да кыйын болуп атат да. Ушундай эми бизге мамлекет тарабынан дагы мына биздин жол ушу 11 километр жол башталмак эле. Ошо мына эмеге кирген мамлекеттик эмеге жакында мына допуск бериптир, ушу башталат депчи. Ушул эртерээк башталса, ушу 15 километр могул жолду жасап алсак жакшы болот. Жок дегенде мына өзүбүздүн жаллап аткан буяк жагы менен эле барып турат элек жакындачы. Жакында барып турат элек. Бизге катнашып жакшы болот. Ушу колдон келсе мамлекет ушу могул жакында баштала турган жолду бир эртелетип берсе жакшы болот да. Ушуну бир колдон келсе президентке чейин жеткирип койгонубуз өтүнөт элек. Мен Сарыкамыш айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы
азыркы убакта өкмөтүм иш сапарына кеткенине байланыштуу бизде эң негизги көйгөйлөрдүн бири биринчи маселе бул жол маселеси, экинчи суу маселеси, үчүнчү да көйгөйүбүз бул бала бакча. Анан эң негизгиси бул суу маселеси. 12 жылы Бактыбек Сатаровдун убагында кат жолдонуп, ушу жол боюнча бир нече жолу министрликке кайрылган. Андан кийинки 2014 жылы биздин мурунку президентибиз Сооронбай Жээнбековго да кайрылганбыз. Бир нече каттар кетти, жогорку кеңешке деле каттар кетти. Бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей, бул жолубуз ошо менен үзгүлтүккө учурап калып атат. Проекттер жазылган. Бул 12 километр жолго азыркы өкмөтүбүз Өмүрканов Рамис дагы аябай кийлигишип жатат. Ошонун натыйжасында быйылкы жылга буюрса бюджетке кирип 4 миллион акча бөлүндү. Бирок ошентсе деле азыр жолубуз солгундап жатат. Ушу жолубузду тездетип, ушу иш чарага тезирээк киргизип берсеңиздер деген үмүттөбүз.